Саламатсыздарбы? Биз бүгүн изилдөө усулдары сабагында case study деген усул жөнүндө сөз кылабыз. Бул усулдун аталышы англис тилинен келген, орус тилинде деле ушундай которулбай колдонуп жүргөндүктөн биз кыргыз тилинде деле ушундай деп бердик. Case study деген эки сөздөн турат. Case деген бул окуя деп айтсак болот. Study деген изилдөө. Башкача айтканда окуяны же бир көрүнүштү изилдөө деген мааниде. Бул усул катары кайсы бир коомдогу көрүнүштү же болбосо жеке кишинин жашоосун же жеке бир окуяны же тескерисинче бир нече көрүнүштөрдү серия түрүндө же бир топ түрүндө изилдеп, ошонун өзгөчөлүгүн сүрөттөп, ар тараптуу изилдөө болуп эсептелет. Башкача айтканда, коомдогу болуп жаткан кандайдыр бир тарыхый процесстерди түшүндүрүүгө жардам берүүчү жана ошону көп тарабынан байкап изилдөөгө жол ачуучу усул. Негизи ушул case study'нин бир нече түрлөрү белгилүү да. Мисалы үчүн жеке кишилердин жашоо турмушун чагылдырган, же болбосо индивиддердин деп койсок, ушул дагы бир case study катары, анын бир түрү катары көрүнөт. Же болбосо кайсы бир коомдо болуп аткан окуяны, мисалы үчүн Кыргызстанда акыркы жылдарда бир топ революциялар же төңкөрүштөр болуп өттү. Ошол бир эле төңкөрүштүн өзүн алып изилдесе, бул окуяны изилдөө дагы case study болуп калат да. Же ар кандай уюмдарды, институттарды изилдөө, мисалы үчүн коомдо ар кандай уюмдар бар, ошолордун кантип иштеп жаткандыгын жана алардын коомдогу ордун түшүнүү үчүн ошолорду ар тараптан изилдесек, бул дагы case study болуп калат. Же болбосо ар кандай мамилелерди, ролдорду изилдөө. Демек, түрлөрүнө келгенде биз эмнени case же болбосо ушул окуя катары тандаганыбыз ошол case study'нин түрүн түшүндүрөт да, бизге аныктайт. Демек, ушул кандайдыр бир жекеше көрүнүштөрдү изилдөө учурунда биз кандай бир ыкмаларды колдонсок болот. Case study бул өзү усул, бирок ошол эле убакта ушул ар тараптуу изилдөө учурунда биз ар кандай башка усулдарды колдонуп, ошол көрүнүштү ар тараптуу изилдей алабыз. Мисалы үчүн, case study жүргүзүп жатканда интервью колдонушу мүмкүн. Бул деген көбүнчө формалдуу эмес интервью болот, эркин интервью деп койсок болот, маектешүү. Андан сырткары катышып байкоо бул case study'нин эң негизги усулдарынын бири болуп эсептелет. Биз буга чейин катышып байкоо жөнүндө сөз кылганбыз. Демек, биз кайсы бир жекеше нерсени изилдөөдө, аны ар тараптуу изилдөөдө ушул усулду дагы колдонобуз. Андан сырткары ар кандай документтерди талдап, ошол биз кызыгып жаткан окуяны же көрүнүштү ар тараптуу изилдесек болот. Мисалы үчүн, ошол биз изилдеп жаткан уюм же көрүнүш же окуя тууралуу прессада, маалымат каражаттарында кандай маалыматтар бар экенин, же эгерде бул кандайдыр бир уюм болсо, ошол уюмга тиешелүү документтерди бүт баарын окуп чыгуу жана изилдөө. Эгерде бул биз кайсы бир жеке кишинин өмүр таржымалына кызыксак, жана ошол жекече нерсени изилдеп жатсак, анда ошол кишинин өмүр баянына, ал жазган күндөлүктөр болсо, ошол күндөлүктөргө, анын фотографияларына, мисалы үчүн сүрөттөрүнө талдоо жүргүзүп, ошону ар тараптуу изилдесек болот. Башкача айтканда, case study бул өзүнчө усул катары атайын бөлүнүп каралганы менен, ушул case study'ни жасаш үчүн биз деген ушу байкоо жүргүзүү, интервью алуу жана документтерди изилдөө сыяктуу көптөгөн усулдарды аралаштырып колдонсок болот. Демек, бул усулдардын болушу ошол нерсени ар тараптуу изилдөөгө жардам берет. Азыркы кезде бул кайсыл нерселерди изилдөөдө ушул case study абдан жемиштүү колдонулуп жатат. Күнүмдүк жашоо турмушка байланышкан бир тарыхый маалыматтарды жыйноодо, же болбосо гендердик изилдөөлөрдө,
мисалы үчүн гендердик изилдөөлөрдө өзгөчө жеке аялдардын жеке жашоосун чагылдыруу максатында ушул кейс стади кеңири колдонулат. Андан сырткары ар кандай биз жанагында сөз кылып кеткендей, уюмдардын, бир организациялардын иштерин изилдөөдө дагы ушул кейс стади кеңири колдонулат. Негизи кейс стади усул катары, өзүнчө усул катары Чикагонун социология мектеби тарабынан аныкталган. Бул негизинен ошол мектептин изилдөөчүсү Роберт Парктын изилдөөсүнө байланыштуу ушул өзүнчө усул катары аныкталып иштей баштаганда, ал 16-жылдарда шаардагы коомдук чөйрөнү изилдеп жатып, ушул кейс стади усулун колдонгон, биографиялык методду колдонгон. Бул жердеги Чикаго мектебинин негизги бир өзгөчөлүгү болуп, жана ал Чикаго мектеби антропологиялык усулдардын калыптанышына, антропологиянын өзүнчө илим болуп калыптанышына өтө зор таасир эткен. Анткени бул Чикаго мектеби эмпиризмге же болбосо ошо эмпирикалык маалымат жыйноого өтө чоң көңүл бурган да. Демек, кейс стади деле эгерде ошол мектептин аныктаган усулу катары алып карасак, өтө ушул эмпирикалык маалымат жыйнаганга көп салым кошкон деп айтсак болот. Бул кейс стади негизи бул сапаттык усул, сандык эмес, сапаттык усул болуп, анда негизинен окуянын тарыхына жана ошол жердеги кырдаалга же контекстке өтө көп басым жасалган. Ал эми социологиялык илимдерде өстөмдүк кылган мындай жалпылоо, кандайдыр бир жалпылоо максатында жыйынтыктарды чыгаруу деген сыяктуу нерселерден бир топ алыс болгон да. Башкача айтканда, жашоодогу болуп аткан нерселер эң биринчи кезекте эле жалпы көрүнүштүн бир катары эмес, ошол каармандардын өзүнүн ошол болуп жаткан нерсени кабылдоосу жана алардын жекече тажрыйбасы жана алардын жекече түшүндүрмөлөрү катары абдан кызыгууну туудурган. Башкача айтканда, ошол изилдөөнүн негизги максаты болуп калган. Кейс стадинин негизги максаты ушулар болуп калган да. Бирок ошол эле убакта бул кейс стади бир топ окумуштуулар тарабынан сындалып, бир кемчиликтери дагы айтылып жүрөт. Бул жагынан алганда, жана биз айтып кеткендей, бул жалпылоо жагына келгенде абдан кыйын. Кейс стадиге таянып бир жалпы жыйынтыктарды чыгаруу өтө кыйын болуп эсептелет. Себеби ал жерде жекече нерселерге көбүрөөк көңүл бурулат. Ушул жагынан караганда, илимде бул бир жалпы жыйынтыктарды чыгаруу бир артыкчылык катары болуп эсептелинет да. Ал эми кейс стади усул катары алып карасак, ушул жагынан бул жалпылоо жагына келгенде бир топ аксап турат. Ошого байланыштуу бул кемчилик катары көпчүлүк тарабынан белгиленип жүрөт. Бирок бул кемчилик эмес, кайсы бир деңгээлде артыкчылык дагы катары айтылат. Бул кейс стади негизинен изилдөөнүн башында пайдаланган жакшы деп эсептелинет. Анткени ушул жерге, ушул башында кандайдыр гипотезалар түзүү үчүн, илимий божомолдорду түзүү үчүн кейс стади жүргүзүп, ошол жеке көрүнүштөрдү, жекече кабылдоолорду билүү ыңгайлуу деп эсептелинет да. Бирок ошол эле убакта кейс стади социологияда деле, антропологияда да эң эле кеңири колдонулган илим. Биз мурдагы сабактардын биринде сөз кылганбыз. Антропологияда 80-жылдарда бир топ өзгөрүүлөр болгон. Ошол өзгөрүүлөр маалыматчы, изилдөөчүнү үстөмдүк кылбастан, маалыматчынын көз карашын чагылдырууга көбүрөөк көңүл бурууга жана маалыматчы менен изилдөөчүнүн ортосундагы мамилени кандайдыр бир теңдөөгө багытталган өзгөрүүлөр болгон деп. Ушул жагынан алып караганда, кейс стади бир топ чоң салым кошкондо, башкача айтканда, бул жерде маалыматчынын пикири, маалыматчынын кабылдоосу алдыңкы планга чыгат. Ал жерде изилдөөчүнүн үстөмдүгү анчалык көрүнө бербейт, же болбосо чечүүчү
үн бул изилдөөчүнүн үнү болуп эсептелбейт да. Ушул жагынан алганда кейс стади антропологиядагы эң эле бир жемиштүү усулдар деп айтсак болот. Ал эми азыр болсо биз бир мисал келтирели. Кейс стадинин кандайдыр коомдук уюмдарды же организацияларды изилдөөдө колдонушун көрсөткөнгө аракет кылалы. Акыркы кездерде кейс стади социалдык кызматтарды изилдөөдө абдан жемиштүү натыйжаларын берип жатат. Бул социологдор тарабынан дагы абдан көп колдонулуп жүрөт. Кийинки кездерде бул кызмат кийинки кездерде эле пайда болду биздин коомдо. Жана ошол кызматтын кантип иштеп жаткандыгын жана ошону кейс катары же бир көрүнүш катары алып, аны ар тараптуу изилдөө кандай жүргүзүлө тургандыгын мисал катары көрсөтүп кетсек. Эң биринчи кезекте биз кандай маалыматтарды жыйнайбыз жана кандай изилдейбиз? Эң биринчи кезекте албетте биз жогоруда белгилеп кеткендей тарыхый контекстке басым жасалат да, же болбосо ошол уюм жөнүндө тарыхый справка же маалымат жыйнайбыз. Бул кайсы уюм экен? Мисалы үчүн социалдык кызмат, Кыргызстанда кайсы бир социалдык кызматтын ишин изилдеп жатсак, анын дареги кандай, бул уюмдун өзгөчөлүктөрү кандай, ал кайсы жерде жайгашкан, кызмат негизи эмне үчүн пайда болуп калды, качан пайда болуп калды, анын негизги максаттары эмне, негизи эле бул кызматты бул жакта уюштуруу же болбосо түзүүгө ким түрткү болду, негизги демилге кайдан чыкты, ушул кызматтын калыптануусунда кандайдыр бир баскычтарды, өзгөчө баскычтарды белгилесе болобу, анын азыркы кездеги бийлик менен өз ара мамилеси кандай деген суроолордун үстүндө иштейбиз. Бул негизги эң биринчи баскыч ошол кызмат жөнүндө. Экинчи ошо кызматтын өзүнүн сүрөттөмөсүн беребиз да. Мисалы үчүн ал кайсы бир офисте же бир жерде жайгашкан болсо, ошол офистин ички түзүлүшүн сүрөттөп берүү. Мисалы үчүн бул кандайдыр бир кызматчылар отурган жер болсо, ошол кандай жайгаштырылган, бөлмөнүн ичинде мисалы үчүн иш кандай десек, иш орду, иш орду кандай сүрөттөлөт. Ал жерде мисалы үчүн келген клиенттерге, клиент дегенди биз кыргызча кардар деп коебуз да, бирок канчалык туура келет, ошол өздөрү кызмат көрсөтүп жаткан кардарларын кабыл алуучу жерлери барбы, ал кайсы жерде кандай орун алган, бири менен мамилелери кандай көрүнөт, деги эле ошолорду регистрациясы ал кандай жүргүзүлөт, деги эле ошолор менен биринчи жолку жолугушуусу, алардын келиши кандай жүргүзүлөт деген сыяктуу нерселерди изилдейбиз. Андан сырткары ошол коомдун өзүнүн, ошо кызматтын өзүнүн идеологиясы барбы, алар негизи кандай бир идеологиялык установкалар менен иштейт, этика маселесине келгенде бул кандай көрүнөт. Мисалы үчүн ошол кызмат көргөзүп жаткан кишилердин укугун коргоо үчүн алар эмнелерди жасашат, ушуларга көңүл бурабыз. Андан сырткары ошол жерде иштеп жаткан кызматчылардын иш аракеттерине, алардын кайдан келгенин, кантип иштеп калгандыгы, кантип тажрыйба жыйнап аткандыгы жөнүндө изилдейбиз. Андан кийинки баскыч бул тили. Ошол кызматтын кызматта жүрүп иштегендердин жана ошо кызмат көрсөтүү дагы катышып жаткан кызматчылардын жана ошону пайдаланып жаткан элдердин ортосундагы өзүнө бир өзгөчө тиешелүү тили барбы, аларда өзгөчө бир терминдер барбы, аны ошол кызматтын өкүлдөрү кантип колдонушат, мисалы үчүн өздөрүнүн кардарларын кантип атышат, аларга карата өзүнчө бир аттарды колдонушабы, алардын өзгөчөлүгү кайра эле эмнеден, бул ушул кызматтын өзүнүн ички тили деп айтсак болобу, булар өздөрүнүн жетекчилерин кантип атап атышат, бул жерде эмоционалдык бир белгилер көрүнөбү ушул тилде, же болбосо ушул уюмдун өзүнүн нарративдик же болбосо баяндоо же иш алып баруу кептөрүндө, сүйлөшүү түрүндө ушул жагынан келгенде өзгөчөлүктөр барбы, ушул маданияттын өзүнүн, ушул кызматтын өзүнүн ички маданиятын
аныктап сүрөттөсө болобу, алардын өзүнө тиешелүү бир стили барбы деген сыяктуу нерселерди. Андан кийин ошол өздөрүнүн кардарларына карата мамилеси, ошол жерде иштеп аткан кызматчылардын мотивдери, эмне үчүн булар ушул кызмат көрсөтүүгө, ушул кызматта иштөөгө кызыгып жатышат, эмне үчүн аларды эмнелер тартып атат бул ишке деген сыяктуу. Ушул кызматтын өзүнүн лидерлери барбы, алар кимдер, алардын позициясы кандай, алардын кызматчыларга карата, кардарларга карата мамилелери кандай деген суроолорго жооп беребиз. Жана иштер кандай уюштурулуп жатат деген сыяктуу. Ал жерде кандай усулдар колдонулат, ал усулдарды бул кызматчылар кантип үйрөнүшөт, каерден кимдер үйрөтүп атат деген сыяктуу суроолорго жооп беребиз. Демек, бул кейс стади ошол кызматтын өзүн ар тараптан, ошол кызматты көрсөтүп жаткандардын көз карашынан дагы, ошол кызматтан колдонулуп пайдаланып жаткандар тарабынан дагы, ушуну уюм катары дагы өзүнчө бир идеологиясы бар, тили бар уюм катары да изилдеп жатабыз. Ушул суроолордун бүт баарын ар тараптуу изилдеп, биз кейс стадини негизги максаттарын ишке ашырабыз. Демек, бул жердеги негизги кейс стадидеги негизги өзгөчөлүк бул ошол уюмду ар тараптуу жана белгилүү бир тарыхый контекстте изилдеп чыгуу. Бул жерде изилдөөгө катышкан маалыматчылар өтө активдүү болот, алар пассивдүү эмес, анткени алар өздөрү жанагы чечмелөөгө өздөрү катышып, алардын чечмелөөсү негизги мааниге ээ болуп эсептелет. Ошондуктан кейс стадидеги негизги бир талап болуп, ошол изилденип жаткан окуяны же көрүнүштү тарыхый контекстте, ошол өзүнүн контекстинде кароо жана ошол жерде катышып жаткан элдердин тажрыйбасын жана ошол элдердин кабылдоосун чагылдыруу болуп эсептелет. Бул биз айтып аткан кейс стади усулунун өзгөчөлүгү. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.